жан жаап жатат. Эми велосипедди албайт экенбиз да. Астагфируллах аль-азим. Эмнеге жаанга нааразысың? А эмне? Болбойбу андай? Мен жөн эле айттым. Жок, жан жаап жатат деп. Ошондойбу? Жамгыр бул береке да. Аллахтан бизге түшкөн чоң ырайымдын бири. Ошондуктан нааразы болбо. Ооба. Жанды Аллах жараткан да. Билесиңби, жаан жааганда дуба кылуу керек. Баса, ошол дуба эсиңде барбы? Ооба. Аллахумма сойибан нафиан. О, Аллахым, пайдалуу жамгырдан кыл. Ооба, туура. Аллахтан пайдалуу болгон гана жамгыр сурайбыз, зыяндуусун эмес. Жаан жаабаса элестете аласыңбы? Дарыялар соолуп, өсүмдүктөр куурап, биз ачкадан өлүп калышыбыз мүмкүн. Ананчы? Куранда жамгыр жөнүндө айтылган көптөгөн аяттар бар. Ал жакта жамгырдын жан-жандыктарга болгон пайдасы тууралуу көп эскерилген. Машалла. Кечир мени, я Аллах. Жаан жаагандыктан жер көгөрөт, өсүмдүктөр өсөт, ар түрдүү жемиштердин бышуусуна себеп болот. Туурабы, байке? Нуса, Рара, ойнооңар келсе, эшикке чыга бергиле. Бирок көпкө эмес, макулбу? Чын элеби, апа? Ооба. Кеттик, Ра. Кеттик! Аллах шамалдарды жиберип, булуттарды козгойт. Анан аларды асманда өзү каалагандай жаят. Жана бөлөк-бөлөк кылып таратат. Анан сен алардын арасынан жамгыр чыкканын көрөсүң. Эми качан ал жамгырды каалаган пенделерине жеткиргенде, алар капысынан сүйүнүп калышат. Куран, Ар-Рум сүрөсү 48-аят. Dum 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 dum.